Кыргыз сар эсепчилиги жашаган чөрөсүнүн табиятын билүү, аны белгилеп алуу абдан чоң маңызга ээ болгон. Ал өзүнүн тиричилик өндүрүш жана түрдүү кыймылдардын белгилөө кызмат кылган. Кыргыздар жашаган табияттын өзгөрүштөрүн, күндүн кыймылын, айдын көрүнүш өзгөрүшүн, үркөрдүн кыймылын жана айбандардын куут туут мыйзамын, аба ырайын сар эсеп байкап, андагы өзгөрүштөрдү белгилеп келген. Мындай белгилөөлөрүн бир кыргыздын географиялык белгилөөчү күндөрү деп атадык. Мындай белгилөөнү ар бир ай бир бирдик боюнча, ал ар бир айда боло турган 2 маалы, 12 ай, 24 маал негизги белгиленчүү күн катары ирети менен белгиленди. Ар айдагы тоголдор, чилде, 90дун түшөр чыгаар кездери белгиленүүчү күндөр катарынан киргизилди. Жашоодо бул табияттын мерчемдеринин таасири өтө чоң. Ушул белгиленүүчү күндөрү кыргыз эли болуп да эл ишиндеги сар эсепчилер өтө так белгилеп, элге туюнтуп, урпактарына үйрөтүп, турмушуна директеп келген. Төмөндө ар бир айдагы белгиленчүү күндөрдү азыркы жаңыча ай ирети боюнча көрсөтүлдү. Мында эскертип айтар нерсе, жаңыча айларындагы күн санын кыргыздын ай кебетесине карап эсептеген сан менен беттештиргенде бир күн ай арасы айырмачылык болушу мүмкүн. Мисалы, бир айдын 5-күнү ай тууйт, же 20-күнү ай толот деп белгиленгенде, балким 6-күнү ай туушу мүмкүн. Ал айлардын чоң ай, кичи ай, 30-31 күндүк болушу себептүү айырма болгон болот. Бирдин айдын январдын 5-күнү мүйүз аяз. Кыргыз сар эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 23 маалы. Бирдин айы ушул күнү тууйт. Бирдин айдын 15 жарыгын бүт ушул маал камтыйт. Илимде күн өз жолунун 285 градуска келип жетет. Асмандан көнөк тургун жылдыздар тобу көрүнөт. Аяздын күчөгөн маалы болуп, мурутка муз тоңот. Муз такта болот деген эс болот. Бирдин айындай чөйүлба деген улама сөздүн айтылышы суу кайынын өтмөгө абдан оор болуп, ал чөйүлүп керилип өтүп жаткандай сезилет. Бирдин айдын 14-күнү 9 тогол. Кыргыз сар эсепчилиги боюнча бирдин айы 9 жаңысынан үркөр менен ай тогойт. Тогол кези чилде маалы болгондуктан каар жап кете албаса да бурганактап чыгыроон болот. Бирдин айдын 19-күнү темир аяз. Кыргыз сар эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 24 маалы. Бирдин айы ушул күнү толот. Бирдин айынын 15 караңгысын бүт ушул маал камтыйт. Илимде күн өз жолунун 300 градуска келип жетет. Асмандан көнөк тургун жылдыздар тобу отура баштайт. Темир аяз маалы чилденин кап ортосуна туура келет. Таладагы темирлер муздап, кармаса колго чапташат. Муздар такта болгонунан чатырап, чилде үй тигип, муз үстүнө чоор кайнап чыгат. Иттин курсагындагы баласы тоңуп өлөр суук ушул темир аязда болот. Ачык калган жерде үшүк алат. Түкүрүк жерге түшкөнчө тоңуп турат. Темир аяз маалында буура кирет. Жалган Куранга чейин каймал кайтуу иши жүрөт. Каймал төө 360-370 күн курсак көтөрөт. Күн түн сар эсепчилиги.